Сулуу Маймактагы кант кызылчасын кабыл алуу пунктунда иш кызуу жүрүп жатат. Дыйкандар мында кант кызылчасын өткөрүү менен алек. Таластын кант кызылчасы темир жол аркылуу Кайыңды кант заводуна жөнөтүлөт. Ишкана 8 жылдан бери дыйкандар менен келишим түзүп, кызылчаны сатып алат. Быйыл завод бааны көтөрдү. Түшүм быйыл түзүк. Жакшы, аябай жакшы түшүм. Эми жаңы казып баштадык, бисмилла деп мынакей. Көрөбүз буйруган. Биринчи эмебиз келип ачылышына келип атабыз. Биринчи рейстерди алып келдик, эми эртең бүрсүгүнөн баштап атак массовый казып баштап койдук. Быйылкы баасы кыйла жакшы былтыркыга караганда. Былтыр 4300дөн эле, быйыл 5400дөн экен тоннасына. Атак булардын условиялары аябай эле былтыркыга караганда жакшы, аябай сонун. Мурда дыйкандар кант кызылчаны акчалай нак сата алышкан эмес. Жылына кызылча тапшырып, ордуна кумшекер алышчу. Былтыр кызылчанын 30%-на нак акча төлөнүп, калганына кумшекер берилген. Быйыл Кайыңды кант заводу жеңилдик катары дыйкандардан кызылчаны нак акчага сатып алууда. Калоочуларга акча ордуна кумшекер берилет. Андыктан тандоо дыйкандарда. Эми эл көнүп калган. Бул биринчи эле жыл эмес. Дыйкандарга колдон келген жардамды берип атабыз. Быйыл наличка кааласаңыз 5400 сомдон наличкага өткүзөсүздөр. Акчасын сразу берип атабыз. Анан кааласа 76 кг сахар алат. Тоннасы? Тоннасы. Сахар кудай бурса 1 ай. Былтырлары ушу декабрдын башы болсо, быйыл эми ноябрдын башы эле келип калат деп атат. Баарыбызга түшүнгө береке, ийгилик. Келишим боюнча дыйкандар Кайыңды кант заводунан үрөн сатып алып тигишет. Анын түшүмүн кайра завод сатып алат. Былтыр Талас областы боюнча 370 гектарга эгилсе, быйыл кант кызылчанын аянты көбөйүп 580 гектарга жеткен. Учурда дыйкандар 1 гектардан 50 тоннадан жогору түшүм жыйнап, килограммын 5 сом 40 тыйындан сатышууда. Дыйкандардын бардыгын айтмакмын, келип кызылчаңыздарды тапшырыңыздар. Түшүмдөрүнө береке берсин. Биздин Талас областынын өзүнүн негизи потенциалы кызылчаны мындай эккенге чоң эле. Кайыңды кант убагында биздики темир жол менен алып барат да, ошол шарттарына байланыштуу эле бир аз кыскартып келишкен. Эми эндиги жылы Кудай буйруса мынакей тиги Ак дөбөдө кант заводунда толук кандуу иштеп калса, булар дагы экөөнүн ортосунда бир аз конкуренция болот. Площадьтарды көбөйт. Себеби дегенде андай кылбасак бүгүнкү күндө себо-оборот жок. Моябыздын түшүмдүүлүгүн көрүп атасыздар, азайып кетти кескин түрдө. Сулуу Маймак айылындагы кант кызылчасын кабыл алуу пункту октябрдын 1-нен тарта иштеп баштады. Быйыл пункт таластык дыйкандардан 25 000 тоннадан ашык кызылча кабыл алууну көздөп турат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Бура району.